Саламатсыздарбы достор. Менин аты жөнүм Асылбек Жодонбеков. Мен сиздер менен бүгүн ийгиликтүү адамдардын сыры эмнеде? Деги эле кандай адамдар ийгилик жаратат? Ал адамдарга мүнөздүү кандай сапаттар бар? Ушул жөнүндө сиз менен сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм, данныйларымды ошол ылдый жактан көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерде суроолор жаласа, ар дайым ошол сиздер менен кызматташууга ачыкмын. Анда эмесе, сиздер ушул теманы өтүүдө, ушул теманы угууда ар бириңиздер ойлонсоңуздар. Деги эле ийгилик деген эмне? Мунун ийгиликтин кандай өзгөчөлүгү бар? Анан араңызда ийгиликтүү деп кандай адамдарды элестетесиздер? Деги эле сиздердин оюңуздардыча кандай адам ийгиликтүү боло алат? Анан сенин жакындарың, сенин жолдошторуңдун пикири кандай? Бүгүнкү күндө ийгиликтүү адам бул деги эле өзү ким? Анан дагы бир маанилүү нерсе, сиздер ийгиликтүү болгуңуздар келеби? Адам кантип ийгиликтүү болот? Ушул суроону өзүңүздөргө бердиңиздерби? Андан тышкары араңыздарда ийгиликтүү болгусу келбегендер да бардыр. Же болбосо ийгилик деген эмне экендигин түшүнбөгөндөр да бардыр. Бирок бүгүнкү ушул 21-жылында адамдын ийгилик жаратуусу, өзүн өзү таануусу, ийгилик жараткан адамдардан талдап, алардагы мыкты сапаттарды үйрөнүү абдан актуалдуу болуп турат. Бүгүн көбүрөөк ушул ийгилик жараткан адамдар кандай сапаттарга ээ? Алардын кандай сапаттарын биз үйрөнө алабыз? Алардын негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Ушул жөнүндө көбүрөөк токтолобуз. Анан дагы бир маанилүү нерсе, ар бириңиздер ошол өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдөн, классыңыздардан, үй бүлөдөн, кошунаңыздардан, айылдан, ушул райондук алкакта, областтык алкакта, балким республикалык алкакта, балким дүйнөлүк алкакта ушул сиздер ийгиликтүү деген адамдардын тизмесин чыгарып, алардын өмүр баянын, баскан жолун, жашоосун издеп талдасаңыздар, менин оюмча, сиздерге аябай маанилүү болот. Деги эле ушул инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү адистери ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү абдан бир көп сапаттарды санап жүрөт. Бүгүн мен сиздерге мындай айрым негизги сапаттар деп эсептеген сапаттарды мындай айтып бергенге аракет кылайын. Эң биринчи ийгилик жараткан адамдар булар өзүнө көбүрөөк суроо бергендер. Өзүн өзү талдагандар. Ушул өзүн өзү талдоонун натыйжасында так максат кое билген адамдар. Мындай адамдар негизинен көбүрөөк үйрөнүүгө ынтызар болушат. Дагы бир буларга абдан маанилүү сапат бул жоопкерчилик ала билүү сапаты. Андан кийинки бул адамдарга мүнөздүү бир сапат тырышчаактык, аракетчилдик. Эгерде сиз бир нерсени ойлоп, максат кылып, бирок анын үстүндө иштебесеңиз, өзүңүздүн үстүндө иштебесеңиз, анда бул жерде ийгилик жаратуу кыйын. Аларга мүнөздүү дагы бир сапат булардын абдан мыкты эрктүүлүгү. Өтө маанилүү сапат. Биздин Кыргызстанда дагы бир маанилүү бир нерсе бар. Мектептерде, университеттерде, деги эле үй бүлөдө дагы айрым учурда кичинекей балдар, студенттер, окуучулар ката кетирсе, кээ бир учурда мында бул абдан бир чоң ЧП катарында кабыл алынат да. Жок. Ийгилик жараткан адамдарды ойлобойт. Бир нерсе жасаган адам, бир нерсеге аракеттенген адам сөзсүз түрдө каталарды кетирет. Ийгилик жараткан адамдар булар өзүнүн катасынан сабак алган адамдар болуп саналат. Анан ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир сапат жакын санаалаштар тобу, пикирлештер тобу. Демек, ийгилик жараткан адамдардын арасында өзүнө окшош, багыттуу, идеялаш, пикирлеш, замандаш адамдар болот. Мындай адамдардын болушу дагы аябай маанилүү. Ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир сапат бул позитивдүүлүк, шаңдоолук, жашоого оптимисттик көз караш. Бул ийгилик жараткан адамдардын дээрлик көпчүлүгүндө мындай аларга бир мүнөздүү көрүнүш. Демек, келиңиздер, ушунун ар бирин биз мындай чечмелеп көрөлү. Чечмелештен мурун мен Стив Джобстун бир айтканын эсиме түшүп атат да. Анын айтат да, менин ишим дейт, адамдардын жашоосун жеңилдетүү эмес дейт. Менин ишим аларды дагы мыкты кылуу дейт. Демек, ушул 21-жылында адам баласынын жашоосу абдан жакшырып, сапаттык деңгээлде абдан бийиктиктерге чыгып атса, ушул ойлонгон, өзүнүн үстүнөн иштеген,
мындай катардагы адамдардан абдан мындай айырмалуу мындай айырмалуу боло алган, өзүнүн эркин камчылаган адамдар ушул адамзаттын жашоосун оңдоого түртүп атат да. Демек, эгерде биз мыкты боло алсак гана биздин жашообуз жеңилдейт, биздин ишибиз илгерилейт. Анан өзүбүзгө, үй бүлөгө, коомго, мамлекетибизге, деги эле адам баласына болгон пайдабыз тиет. Демек, биз ар бирибиз мыкты болууга үйрөнүшүбүз керек. Деги эле дүйнөдө менин оюмча идеалдуу деген адамдар аз. Бирок биз дайыма ишибизде болсун, үй бүлөдө болсун, адам катары болсун, идеалдуу болууга, мыкты болууга умтулушубуз керек да. Менин оюмча Стив Джобс өзүнүн сөзүндө дал ушуну айткысы келген болсо керек. Анда эмесе ушул ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү бир негизги бир сапатты бир талкуулап көрөлү. Ал алдына максаттарды кое билүү, же болбосо кызыктардык. Ошол жаш адамдардын, деги эле адамдардын үйрөнүүгө болгон ынтызарлыгы. Ийгилик жараткан адамдар бул бала кезден баштап өзүнө абдан суроо кое билген адамдар. Алар өздөрүнө мен киммин? Мен эмнеге жөндөмдүүмүн? Кайсы багытта мен ийгилик жараткым келет? Деги эле бул жашоодогу менин мүдөм эмне? Деген сыяктуу суроолорду көбүрөөк берет. Алар өзүнө гана бербестен устаттарына, ата-энесине, өзү жакын туткан адамдарга, аны түшүнө билген адамдарга бере бериши мүмкүн. Демек, жаш адамдардын үйрөнгүсү, өскүсү келген адамдардын ушундай суроолорду өзүнө бере билүүсү бул аябай бир маанилүү сапат. Демек, алар жооп издейт. Дайыма ушул жооп издөө үчүн айрым учурда биздин айланабыздагылар жооп бере албашы мүмкүн. Албетте, бул учурда китептер, мыкты бир видеоблогдор, ушул багыттагы адамдардын ой жоруусу, алардын жашоосу абдан жардамга келет. Демек, бул сапат жаштар үчүн абдан маанилүү. Ушул учурда биз эмне кыла алабыз? Мисалы үчүн, азыр сиз 10 класстын, 11 класстын окуучусу болсоңуз, же болбосо университетте, кайсы университетте студент болсоңуз, же болбосо жөн эле ушул 11-ди бүткөн, ушул өзүңүздүн бир ишиңиз менен алектенген, азырынча ишсиз да жаш болушуңуз мүмкүн. Сиздин бул жерде окуп, бир жерде иштешиңиз маанилүү эмес. Эң негизги нерсеси сиздин ойлоруңуз маанилүү. Өзүңүзгө койгон талаптарыңыз маанилүү. Ошондуктан, эгерде ийгиликтин башында ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү нерсе эң негизгиси ушунда турат. Деги эле бул өзүнө так максаттарды кое билүү. Өзүнө так максаттарды кое билүү өзүнө өзү таануу аркылуу жүрөт. Суроо билүү аркылуу, өзүн талдоо аркылуу, башкалардын пикири аркылуу, ушунун баардыгы тең сөзсүз түрдө өзүн өзү талдоого жардам берет. Андан тышкары өзүн өзү талдоодо ушул психология багытындагы китептер дагы абдан жардам берет. Ошондуктан ушул багытта да биз өзүбүз сөзсүз түрдө изденишибиз керек. Анан биз жогоруда айттык, ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир өтө бир маанилүү ушул максат менен туташ сапат, бул алар үйрөнөт. Үйрөнүү токтотпойт. Айрым учурда биз кээ бир учурда мектепте бир чейректен жакшы чыксак, же болбосо университетти бүтүргөн болсок, же болбосо бир ишке орношсок, үйрөнүүнү токтотуп коебуз. Жок. Ийгилик жараткан адамдар кайсы жашка келбесин, каякта болбосун үйрөнүүнү токтотпойт. Демек, өсө турган адамга эң бир маанилүү бир сапат ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү бул үйрөнүү, дайыма үйрөнүүнү токтотпогондугу. Бул маанилүү сапаттардан. Экинчи бир маанилүү абдан мындай ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү сапат бул жоопкерчилик ала билүү. Деги эле мындай адам баласынын тарыхын карап көрсөк, жашоодобу, үй бүлөдөбү, жумуштабы, мамлекеттик кызматтабы, окумуштуулук чөйрөдөбү, кайсы чөйрөнү албаңыз, дыйканчылыкта дагы. Өзүнө жоопкерчилик ала билген адам гана башкаларда ишеним жаратат. Жоопкерчилик ала билген адам гана өзүнө чоң талаптарды коет. Демек, ийгилик жараткан адамдардын эң маанилүү бир сапаттарынын бири, алар өзүнө чоң жоопкерчилик алуудан коркпойт. Деги эле мындай адамдарды карасаңыз, айрым адамдар жөн эле күнүмдүк курсагын тойгузуу менен элек. Деги эле кара курсакты тойгуза алуу бул ар бир жандыктын, ар бир адамдын колунан келе турган нерсе. Демек, биздин жашоодо эң бир маанилүү сапат биз
тигил же бул тармакта болобу, өзүбүздүн жашообуздабы жоопкерчилик ала билишибиз керек. Бул ийгилик жараткан адамдардын негизги сапаттарынын бири. Жоопкерчилик алган адамдар, алар жогоруда айткандай үйрөнгөн, бийик максаттарды кое билген адам болсо, анан жоопкерчилик алуу бул жашоодогу мыйзам ченемдүүлүктөрдү билүү менен да барабар. Демек жашоодо бул ийгилик жаратуу бул бир кушту кармап калуу эмес. Бул бир лотереядан миллиондогон сомдорду утуп калуу эмес. Ийгилик жаратуу бул белгилүү бир мыйзам ченемдүүлүктөргө башайт. Демек, ошол ийгилик жараткан адамдар муну абдан жакшы аңдашат. Ийгилик жараткан адамдардын дагы бир мүнөздүү сапаты, алар өздөрүнүн кемчиликтерин жана артыкчылыктарын көрө билет. Деги эле адамда өзүнүн кемчилигин жана артыкчылыгын көрө билүү бул өтө маанилүү сапаттардан. Эгерде биз өзүбүздүн жалаң гана кемчиликтерибизге токтолуп, кандай бир деңгээлде өзүбүздү дайыма мындай жектей берсек, өзүбүздү мындай сындай берсек, бул дагы жакшы калп барбайт. Бирок ошол эле мезгилде кемчиликтерди билип талдоо, алардын үстүнө иштөө бул бизди алдыга жылдырат. Ошол эле мезгилде кайсы артыкчылыктарыбыз бар? Ал артыкчылыктарыбыз биздин ошол өсүүбүздө, кесиптик өсүүбүздө, адамдык өсүүбүздө кайсы багытта жардам берет? Биз сөзсүз түрдө мунун үстүнөн ойлонушубуз керек. Демек, жоопкерчилик ала билген адам, ал системалуу иш алып барат. Ал жоопкерчиликти ала билген адам эмгекчил жана аракетчил. Ал дайыма аракеттин үстүндө болот. Анткени өзүнө белгилүү бир жоопкерчиликти алат. Тескерисинче, жоопкерчиликти алуудан корккон адамдар, алар дайыма күнөөнү башка жактан издейт. Анткени алар өздөрүнүн жоопкерчилик ала албайт. Турмуштагы тигил же бул терс окуя болгон болсо, буга мен жакшы билим албай калбадым, мугалимдер начар болуп калбадыбы? Кошунам начарда. Же болбосо мамлекет башчы жакшы болбой атпайбы? Деген сыяктуу башка жактан көбүрөөк издейт. Бул албетте туура эмес нерсе. Тескерисинче, ийгилик жараткан адамдар өзүн өлөт. Өзүнө өзү жооп берет. Бул өтө бир маанилүү сапат. Андан кийинки ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү абдан бир маанилүү сапат, ошол жоопкерчилик алган мезгилде алдына максат койгондон кийин, ошол максат коюу эле аны менен чектелбейт. Демек, максат койгондон кийин ал белгилүү бир пландар түзөт. Ошол пландын үстүнөн, ошол кандай бир деңгээлде көздөгөн максаттын үстүнөн тынбай иштеген, тырышчаактык менен аракеттенген адам. Демек, ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү нерсе бул алардын талбаган аракетинде. Мисалы үчүн, ошондой талбаган аракеттерден тарыхтан бир канча бир мындай адамдардын тарыхынан келтирсек болот. Мисалы үчүн келиңиздер, биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы Табал Дегенбердиевдин мисалын алалы. Табал Дегенбердиев 1990 жылдардын башында, 93-94 жылы эң алгач ушул Кыргызстанда максымды мындай брендке айландырам деген максат менен чыккан. Табал Дегенбердиев ошол максымды жаңы сатып баштаганда өзү жанагындай кичинекей мотороллерда айдап алып туруп, абдан кыйынчылыктарды көргөн. Керек болсо газ саткан биздин эжекелерибиз аларда суу бербей, өздөрүнүн жандарына тургузбай, милициялар кууп, ошондой кыйынчылыктарды көргөн. Бирок ал артка кайткан жок. Ал дайыма тынбастан аракеттенип иштей берди. Керек болсо ошол жарманы кайнатуу процессин механизациялаштырды. Уламдан өсүп отурду. Натыйжада 90 жылдарда кыргыз эли кара жарма деп, кандай бир деңгээлде айылдыктар ичет, сугачылар ичет деп ичпей алган кара жарманы брендке айландырды. Адамдардын аракетин көрдүңүздөр? Тырышчактыкты көрдүңүздөр? Ошонун негизинде ийгиликке жетти. Же болбосо дүйнөлүк адабияттарда Томас Эдисондун мисалы абдан бир жакшы айтылып жүрөт. Томас Эдисон ушул электр лампасына күйүп турган электр лампасын табууда, ошону ойлоп табууда 10 миңдеген эксперименттерди кылгандыгы жөнүндө айтылып келет тарыхта. Жанындагы аспиранттары, жардамчылары керек болсо ага ишенбей калышкан. Ал журналисттердин берген суроосунда, эгерде мен электр жарыгын таппаган ушунча эксперимент кылсам, 9999 эксперимент кылам деп образды айтылат албетте. Ошончо эксперимент кылсам, демек электр жарыгын ачууга эң жакын менмин деген жоопту берген. Көрүп атасыздарбы? Тырышчактыктын, аракетчилдиктин, көздөгөн максатына карата мындай талбаган аракеттин майнабы.
Демек Эдисон ошондо жооп берүү менен, демек ушунча мен жол үйрөндүм. Демек электр жарыгын ачууга эң жакын менмин деген жоопду берген дагы убакыттын өтүшү менен электр лампасын ойлоп тапкан. Өзүңүздөр билгендей, электр лампасы адамзаттын жашоосун түп тамырынан бери өзгөрттү. Абдан бир сапаттык бийик деңгээлге көтөрдү. Албетте өзүңүздөр көрүп аткандай, ошондо бир адамдын аракети. Ушу сыяктуу мисалдар спортто, башка тармактарда өтө көп. Демек, биз бүгүнкү күндө жаштар ушул тырышчаактыктын, аракетчиликтин үлгүсүн ушул сыяктуу адамдардан үйрөнүшүбүз керек. Бул айылдагы карапайым адамда, же болбосо ийгилик жараткан адамдын кайсы бирин албаңыздар, мунун ар биринен көрүүгө болот. Демек, ийгилик жараткан адамдар алар болбойт деген сөздү кабыл алышпайт. Алар жоктон бар кылышат. Алардын тырышчаактыгы башкаларга үлгү боло турган даражада. Мындай адамдарды биз жогоруда айткандай жоктон бар кылган адамдар десек туура болот. Ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир сапат, эң бир маанилүү сапаттардан бири, алар ката кетиришет. Бирок кетирген каталарынан сабак ала билет. Биздеги коомдогу абдан бир мүнөздүү бир өзгөчөлүк бар. Ушул жаштар, ата-энелер, бул союздон калган балким биздин бир кемчилик катары менен айтар элем, ката кетиргенден коркобуз. Бир нерсени жасагандан коркобуз. Мисалы үчүн, кичинекей балдарды ата-энелер көбүрөөк колго чыгат. Тигинтей баспа, мындай баспа, аны алба, жыгып каласың, көзүң чукуп каласың деген сыяктуу чектөөлөр өтө көп да. Ошол андан тышкары мектептеги чектөөлөр. Мисалы үчүн бир ката жазып алсаң, бул кандай бир деңгээлде бир трагедия сыяктуу кабылданган учурлар бар да. Ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү сапаттарда бул абдан кемчилик катары каралат. Демек, биз эгерде ката кетирип атсак, демек биз бир нерселерди жасап атабыз деген сөз. Ошондуктан ийгилик жараткан адамдар ката кетирет, бирок ката кетиргенден сабак алат. Тек эле өзү ошол өзүнүн кетирген катасынан сабак алуу бул абдан мыкты нерсе. Бирок ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү аябай бир маанилүү сапат, алар башкалардын кетирген каталарынан сабак алат. Мисалы үчүн, ичимдиктин, же болбосо тамакинин зыяндуу экенин сыноонун кереги жок. Аларды жасап көрүп, анан бир канча жыл колдонуп көрүп, зыян экен деп тыянакты чыгаруунун кереги жок. Демек, бул мезгилге чейинки ошону колдонгон, же болбосо 30 жыл тамаки чеккен, же болбосо ичип кеткен адамдардын образы, алардын катасы, жасаган катасы, демек бизге абдан бир сонун мисал болушу мүмкүн. Аларды кайталаштын зарылчылыгы жок. Ушул сымал бизге ушул айрым адамдардын кетирген каталарынан сабак алууда китептер, ушундай бир адамдардын өмүр баяндары, окуялар, сөздөр жардамчы келет. Демек, ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир маанилүү сапат, дагы бир жолу кайталайм, бул каталардан сабак алуу. Кетирген каталардан сабак алуу. Ал эми айрым адамдар ката кетирүүдөн коркуп, шылдың болуудан коркуп, аракетке кылышпайт. Демек, шылдың болуудан коркуп, ката кетирип алуудан коркуп туруп, бир нерсени жасоонун өзү чоң ката болуп саналат. Демек, сиз өзүңүздүн шансыңызды колдонгон жоксуз. Демек, сиз өнүгүүгө аракет кылган жоксуз демек. Ошондуктан ката кетирүүдөн коркпош керек. Бул өтө маанилүү сапат. Бир нерсени жасаган адам ката кетирет. Эгерде сен ката кетиргендигиң жөнүндө башкалар сындап атса, эң сонун нерсе. Демек, сен бир нерсени жасап атасың. Сен алдыга аракет кылып атасың, алдыга жылып атасың деген сөз. Тек эле айрым илимпоздор мындай айтышат. Ката кетирүү бул үйрөнүү үчүн төлөнгөн акча. Акы төлөдүңбү? Үйрөн дейт. Ушул эле мезгилде ката кетирүүдө өтө бир маани бере турган жагдай, мындай бир эле катаны бир канча жолу жасай берүү бул да коркунучтуу. Ошол эле мезгилде башка адамдардын катасынан үйрөнбөстөн бир катаны жасоо сиздин бир канча жылдык өмүрүңүздү алышы мүмкүн, же болбосо абдан бир узак убакытка созулушу мүмкүн. Ошондуктан өзүңүз ката кетирерден мурун дагы ошол өзүңүз алган тармакта сизге чейинки адамдардын, адистердин, ошол тармактагы адамдардын мындай баскан жолун үйрөнүп койсоңуз, балким сиз алар жасаган каталарды жасабашыңыз мүмкүн. Бул өтө абдан бир маанилүү сапат. Ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир маанилүү сапат бул жакын саналаштардын тобу. Пикирлештер, замандаштар. Чет тилде мындай сөз бар. Бир эл дейт, бир кол.
Bir kol özünчө bir kol. Бирок эки кол бириксе, эки колдон үн чыгат. Демек, бул эмне деген сөз? Демек, адам, ал эми кыргызда өзүндө бир сөз бар. Адам менен адам. Биз коом менен, чөйрө менен адамдарга салыштыруу аркылуу ошол коомдо жашап атып биз адам болобуз. Демек, ошол биздин жашообузда сөз түрдө ошол көздөгөн багытыбызда, ишмердүүлүгүбүздө, жеке жашообузда биз башка өзүбүзгө окшош адамдар менен, пикирлеш адамдар менен, идеялаш адамдар менен биз мындай камыр жумур болушубуз керек. Себеп дегенде сиз бир тармакта мыкты адис болсоңуз, сиздин досуңуз, сиздин жакыныңыз, сиздин идеялаш адамыңыз сизге жардамда болушу мүмкүн. Ал сизден күчтүү болушу мүмкүн. Демек, сиздер биригип, эгерде бириккен бир иште алдыга кетсеңиз, ошондон маанилүү. Ошондон ушундай мектептерде, университеттерде мындай жакшы идея болсо, биригип, чогулуп, талкуулап алдыга жылсаңыздар, алды канча жеңил болот. Себеп дегенде, ошол бир эле иштин бир канча колу, бир канча башы, бир канча мээси болгон сыяктуу эле мындай алдыга жылууга абдан жеңил болот да. Буну ийгилик жараткан адамдар абдан жакшы билишет. Алар ошол адамдар менен пикирлештер менен жакшы тил табыша алат, кызматташа алат. Ошол кызматташууда өз ара мындай түшүнүүнүн, абдан ишенимдүүлүктүн, анан чынчылык өтө маанилүү ролду ойнойт. Бул өтө маанилүү. Ошондон сиздер ойлонуп көрүңүзөрчү. Сиздин чарыңызда кандай адамдар курчап жүрөт? Алар менен эмне жөнүндө сүйлөшөсүз? Кандай идеяларды талкуулайсыңар? Ошол балыкчыны алыстан көрөт дегендей, ошондон чөйрөнү туура тандоо абдан маанилүү. Айрым учурда айрым жаштар ушундан да ката кетиришет. Терс чөйрөнү тандап алсаңыз, сиз терс окуяларга кабыласыз. Жакшы чөйрөнү тандап алып, ошол жакшы чөйрөдө өзүңүз жүрсөңүз, тескерисинче сиз бийиктикке умтулушуңуз мүмкүн. Бул дагы ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир маанилүү сапат. Ушул инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү багытында Брайан Трейсинин бир айтканы бар. Билимдүүлүк, талант жана башка мындай адамдагы бир интеллект сыяктуу сапаттар жардамчы боло албайт, эгерде сизде эрк жок болсо дейт. Демек, ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү өтө маанилүү бир сапат бул адамдын эрктүүлүгү. Ийгилик жараткан адамдар, эгерде сиз өзүңүздү колго алсаңыз гана ийгилик жарата аласыз. Демек, эгерде биз бүгүнкүдөн баштап ийгилик жараткыбыз келсе, биз ошондой өзүбүз түзүп алган жагымдуу чөйрөдөн чыгышыбыз керек. Зона комфорта деп жүрүшпөйбү? Демек, бул кээ бирөөбүз мындай комфорттуу зонага кирип алабыз дагы, ошондон чыккыбыз келбейт. Эгер андан чыккыбыз келбесе, биз анда ийгилик жарата албайбыз. Биз өзүбүздүн эркибизди камчылай албайбыз. Эгерде биз убада бердик, эртең менен алтыда туруп чуркайм. Же болсо күндө 1 саат китеп окуйм. Же болсо ушул убакыттын ичинде мен өзүмдүн ушул максатымдын үстүнөн иштейм деген сыяктуу өзүбүзгө сөз берсек, ошону аракет кылып аткарышыбыз керек. Психологияда дегеле өзү тигилже бул ишти мындай өздөрүштүрүш үчүн 21 жолу өзүн өзү мындай мажбурлап кайтала деген термин бар да. Демек, мүмкүн болсо биз өзүбүз мындай айрым учурда мажбурлашыбыз керек. Өзүбүздүн эркибизди камчылашыбыз керек. Дагы бир нерсе, үйрөнүү бул ыңгайсыздык жаратат дейт. Өзүбүздү мажбурлаган мезгилде бир аз ыңгайсыз болобуз. Ыңгайсыздык, ошол туура багыттагы ыңгайсыздык барып жүрүп отуруп сизге ийгиликти алып келет. Эгерде сиз сындап коюп гана күндө телевизор көрүп жата берсеңиз, же болсо убактыңызды айланып Бишкектеги же болсо айылыңыздагы бир мыкты жерлерге барып жүрө берсеңиз, убактыңызды бош-бошко өткөзсөңүз, анда сиз ийгилик жарата албайсыз. Ийгиликтин башында демек эрктүүлүк турат. Демек, өзүңүздүн максатыңызга ылайык план чыгардыңызбы, ошол багытта максат койдуңузбу, демек өзүңүз эркиңизди камчылап, ошонун үстүнөн тынбастан иштеш керек. Бул ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү абдан бир маанилүү сапат. Андан кийин ийгилик жараткан адамдарга мүнөздүү дагы бир сапат бул позитивдүүлүк. Ачык маанай. Оптимист болуу, жашоого оптимист болуу. Адатта мындай жашоосуна нааразы адамдарга карасаңыз, алар көпчүлүк учурда пессимисттик маанайда жүрөт. Тигилже бул окуядан, тигилже бул нерседен, тигилже бул адамдан дайыма бир кемчиликтерди көргөнгө тырышат. Жок. Тескерисинче, ийгилик жараткан адамдар адамдан бир жакшы нерселерди, туура нерселерди
издейт. Демек, ийгилик жараткыңыз келсе, позитивдүү болуңуз. Жакшы нерсени көрө билиңиз. Бул да абдан маанилүү сапат. Демек, ошол жасаган ишиңизден канааттануу алыш керек. Эгерде бир тигил же бул иште, тигил же бул тепкичте мыкты бир ийгилик жараттыңызбы, демек кубаныңыз. Айрым өзүңүзгө бир сыйлык беришиңиз мүмкүн. Мыкты бир көргөн киноңузду көрүңүз, же мыкты бир көптөн бери жолугуп элек адаңызга жолугушуп чай ичиңиз, тамак ичиңиз деген сыяктуу нерсе. Андан тышкары бүгүнкү күндө ушул интерактивдүү багыттагы мыкты адистер, педагогдор, адамдар дагы демек ушул бир нерсе ийгилик жаратуу үчүн сөзсүз түрдө мындай кыйналып, кабагыңды бүркөп жүрүш зарыл эмес, достор. Ошол оюн аркылуу, жеңил жолдорду тандоо аркылуу дагы мындай үйрөнүүнүн, жасоонун мындай эффективдүү ыкмаларын тандап алуу үчүн дагы мүмкүнчүлүк болот. Демек, бул үчүн биз изденишибиз керек. Кыял күчүбүздү колдонушубуз керек. Бул багытта аябай маанилүү. Акырында айтып кое турган өтө бир маанилүү нерсе. Демек, ийгилик бул 1% талант, 99% эмгек, достор. Демек, ийгилик жараткан адамдардын өмүр баянына, алардын баскан жолуна көз салсаңыз, дээрлик алар ошол өзүнүн табият берген мүмкүнчүлүктөрүн ачуу менен абдан мындай жемиштүү, эффективдүү, майнаптуу, акылгөй эмгектин аркасы менен жеткен. Жаш достор, мен ойлойм, сиздерде эгерде мүмкүн болсо, ушул принциптердин мындай өзүңүздөр жетекчилик алып, ушул багытта ийгилик жараткан адамдарды мындай талдоо менен үйрөнсөңүз, сиз сөзсүз түрдө ийгилик жарата аласыз. Дагы бир нерсе менен жыйынтыктагым келип атат. Эгерде сиз океандын ар жагындагы коо жерлерди көргүңүз келсе, кемеге түшүңүз дагы калагыңызды шилтей баштаңыз. Эгерде сиз ар жакка баруудан корксоңуз, океандын ар жагындагы, тетиги суунун ар жагындагы же болбосо тоонун ар жагындагы кооз жерлерди көрө албайсыз. Келиңиз ушул кооз жерлерди көрүү үчүн, жашоонун бир маңызын чыгара жашоо үчүн ийгиликтүү бололу. Өзүбүзгө карата, башкаларга карата, коомубузга карата, элибизге карата пайдабыз тийсин. Рахмат сиздерге. Жакшы алыңыздар.